Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин депутаттарынын жума ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Алды менен бүгүнкү чыгарылыштан кыскача баяндайбыз. Жогорку Кеңеш кезектеги сессиясын ачты. Жаңы шайланган эл өкүлдөрү ант беришти. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант берем. Тамагаш коопсуздугун камсыз кылуу аракети, мал жандыктарын ветеринардык текшерүүдөн өткөрбөгөндөргө мыйзам чегинде чара көрүү сунушталууда. Селден жабыркагандарга даректүү жардам көрсөтүлөт. Өтө муктаж, зарыл болгон үй бүлөлөргө сөз түрдө Жогорку Кеңештин төрагасынын фондунан даректүү жардам берилет. Парламентке жаңа 6 депутат шайланып келип, Жогорку Кеңеште ант беришти. Алар иш пландары тууралуу ой пикирлери менен бөлүштү. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укугу ал парламентте ант берген күндөн тартып күчүнө кирет. Жогорку Кеңештин катарын жаңы 6 депутат толуктады. Депутат болорумду интернеттен окудум, депутат болуп тур мындай деп. Анан эртеси чалышты, жанагы Центр избиркомдо. Анан ошо насип экен, буйрук экен. Келдик, эми азыр жаңы келдик, эмне жумуш баштарыбыз эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз буйруса. Бардык иштер алдыда. Ата журт Кыргызстан партиясынын катарында 34-чү катарда болгом. Ошол менен орун бошоп алган добушума очередте тургам. Ошо менен орун бошоп келдим Жогорку Кеңешке. Мигранттар маселеси бар. Мигранттардын аларга шарт түзүп берүү, ошондой бир ойлор бар. Мен да өзүм мигрант болгомун мурда. Мигранттардын көйгөйлөрүн билем. Мен ушул тажрыйбамды, бас өткөн жолумду, элден алган ушул тажрыйбаны, мамлекет берген билимди колдонуп, ушул кыргыз мамлекетине элге иштей турган мыйзамдарды жазып, ушул биздин урматтуу президентибиздин саясатын колдоп, ушул мамлекетибиздин өсүү өнүгүшүнө салымдарыбызды кошуп, жаштарыбыздын келечегине жардам тие турган ушундай бир мыйзамдарды жазып беребиз деген ишеничтебиз, буйруса. Мен буга чейин жеке ишкерлик менен алектендим. Госслужбада иштедим. Тажрыйбам жетишет, бардык жагынан буйруса. Өтө чоң максаттар бар алдыда. Ошолорго жараша мыйзам жазып, элимин, кыргыз элимин, мамлекетинин кызыкчылыгын эң биринчи орунга койгонго аракет кылабыз. Буйруса алдыда сөз менен эмес, иш менен көрсөтөбүз. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин алгачкы жыйыны Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин кызмат ордуна дайындоого Сыргабаев Апсаттар Токтогуловичтин талапкерлигине макулдук берүү тууралуу маселени карап, бир катар суроо жооптордон кийин колдоп беришти. Апсаттар Сыргабаев буга чейин айыл өкмөтүнүн башчылыгынан президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө чейинки жооптуу кызматтарды аркалап келген коомчулукка таанымал инсан. Антсе да жаңы кызмат ордуна талапкерге суроолордун жаралышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. 2024 негизи титулдук листке кирген жана ошондой эле планга кирген ушул жумуштардын канча проценти аткарылып бүттү бүгүнкү күнгө чейин. Анан негизи кайсы негизи ошо асфальт басуу төшөө боюнча суроом да, бул канча калганын качан бүтүрөсүздөр? Транспорт министрлиги тарабынан жалпысынан 692 километр жолду асфальттоо боюнча план коюлган. Бүгүнкү күндө 452 километр асфальт басылды. Мындайча айтканда 60%-дан ашык басылды. Калган бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп атат.
толугу менен жылдын аягына чейин биз план баарын толук аткарабыз. Министрликте буга чейин болуп келген структуралык өзгөрүүлөр өзүн актабай кылганын белгилеген депутаттар дагы болушту. Деп коет эле ушу дорожный эксплуатационный предприятиелер өздөрүнө бекитилген участкалар менен так иштешчү да. Ар ким өзүнүн участкасын билчү. Ошолорго ошол жол боюнча тапшырма берилчү. Анан кийин эле Кыргыз автожол деген ишкана түзүлдү дагы. Азыр ошол жерлердеги деолор мен ойлойм иштебей калышты да. Азыр реформа жүрөт бул боюнча. Азыр бүгүнкү күндө жүргүзөлү деп юридический документтерин жасап атабыз. Декабрь менен январь ичи биз реорганизация кылып бүтөбүз. Булардын бардыгын мурунку системага келтиребиз. Деолор жолдун ошол содержаниясы менен жолду караш керек, ямышный жумуштарды жасаш керек. Ал эми жолду куруу боюнча өзүнчө управление түзүлөт. Мурун ДСУ деген бар эле. Ошолордун бардыгын бириктирип, жол чарба департаментинин алдын алып келебиз бул боюнча. Анан албетте түндүк түштүк жолунун курулушу качан бүтөт деген суроо болбой коймок эмес. Өткөндө түштүк түндүк жолун барып бир кыдырып келгем. Сизге да чалгам. Сиз да ошо тоннелге да доступ берип, мен ар жагы Жалал Абад жакка өтүп бир сыйра карап чыктым. Негизи ошол жол эксплуатацияга качан кирет сиздин пландарыңыз боюнча? Жолдун эксплуатациясы булардын срогу 31 декабрда бүтөт. Бирок кичине мүчүлүштүктөр чыккан ал жерде. Жана өзүңүз да көрүп келдиңиз, көчкү түшкөн жерлер, сел жүргөн жерлерди оңдоо боюнча азыр биз жумуш жүргүзүп атабыз. Өзгөн ош жолу автомашиналар суудай агылган жолдордун бири. Автокырсыктар тез-тез катталып турат. Бул международный трасса да мына алгандачы, эл аралык трасса. Бирок аябай узкий. Мына жаңгыр болуп, туман болгондо өзгөндөн Ошко жеткичен бир мен өзүм күбө болдум, бир 10, 15, 20 ДТП болуп турат да жолдо. Жол ушунчалык узкий. Эми баягы Ош областын, Жалал Абад областын, Бишкек, Баткенге кетчү жолдордун баардыгы ошол жол аркылуу өтөт. Бирок жол ушунчалык эме да, тар да. Ошону менен бирге эле Бишкек шаарынан темир жолду чыгарып кетүү сунушу да айтылды. Билем бул түзмө-түз сизге тиешеси жок, бирок темир жол жалпы ишкана катары сизге кирет, туурабы? Ошол проектти бир эсептеп, карап, бир сунушту берип, тез арада чыгарышыбыз керек. Илгери темир жол курулганда бул шаардын чети болчу. Азыр шаардын ортосунда болуп калды. Көптөгөн жолдор ошол жерде такалып туруп, андан ары барбай атат да. Туристтер көп келе турган аймактардын жолун жакшыртуу жагы да белгиленди. Мага кайрылуу болду эле, Нокат районунан. Каракой деген эс алуу жайы бар. Ошол жерге бүт туристтер келет экен, Өзбекстандан, Тажикстан баардык ошо коңшу өлкөлөрдөн. Ошонун жолуну оңдоп бергиле деп кайрылуу келип атат да. Ошого кийинки жылкыга, 25-жылкыга ошону өзүңүз титулга киргизгенге аракет кылып бир жардамдашып койсоңуз, себеби дегенде биздин туристтер келип турган болсо, ошол жана жогоруда мен коллегаларым айтып кетчү эле, ошол жерге кеткен каражатты тез эле кайрадан чыгып калат да. Ошо туристтер көп келип турган болсо, биздин мамлекетибизге да жакшы болот. Мына ушул жана башка суроолор берилип, тиешелүү жооптор алынгандан кийин комитеттин жыйыны талапкерди колдоого алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине жаңы министрди дайындоо каралды. Талапкер Машиев Медер отун энергетикалык комплекс, жер казнасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин отурумунда жана жалпы жыйында тааныштырылып, ага бир катар суроолор берилип, сунуштар айтылды. Министрликке талапкер Медер Машиев буга чейин Жалал Абад нан заводунда күйүүчү майлоочу майларды экспорттоо жана импорттоо жана мунай продуктларын кайра иштетүү боюнча жеке ишканаларда инженер-технолог болуп иштеген. Кийин мамлекеттик кызматтарда жогорку кызматтарды аркалаган. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде министрдин орун басары кызмат өтөгөн. Талкуу учурунда депутаттар бир катар сунуштарды беришти. Кендерди кумшагыл аралашмасын иштетүү менен алектенгендерди мыйзам бузууга жол бербөө маселесин эл өкүлү көтөрдү. Ушул жерде комитетибизде бир топ жолу бул маселени карап, чечимди кабыл алып, бир нече компанияларга карата чара көрүш керек деп тапшырма берилди. Тиешелүү укук коргоо органдарга деле тапшырма берилди. Андан кийин ошондон кийин тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ушул компаниялар иштеп, андан кийин заводдор эч кандай өзгөрүүлөр киргизбей, эч нерсени кылбай,
фильтрлерди койбой, жанда жашкан айылдарда жана ушул шаардын тургундары бизге кайрылып айтышат, видеолорду тартып бизге беришет. Керек болсо мен баарын сизге жөнөтөм. Кыргызстанда негизи сейрек кездешүүчү жаныбарлардын саны өтө эле аз, андыктан аларды атууга толугу менен тыюу салуу зарылдыгы турат. Биз ушу мыйзамды мурунку созустан көтөрө берип, биз көтөргөндөн бери айыппулдар да 3 эсе көтөрүлдү. Ошо биздин дагы темиргечтердин салымы бар. Бирок баары бир биз акыры жүрүп айванаттарды, жаппай жаныбарларды сейрек кездешүүчү айда 3-4 түрү бар. Ошондо атууга тыюу салып барыш керек. Эл өкүлү бул тармактагы тагыраагы министрликтеги коррупция менен күрөштү күчөтүп, аны түп тамырдан бери жоюу менен кирешесин көбөйтүүгө чакырды. Коррупцияга чек коюп, бүт бардыгын ошол чекеден взятка алып, лицензия берген, акча алып, лицензия берген сиздин замдарыңыздын баарын колун чабыш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн иштеш керек. Депутат Миңгушта калдыктарды ташыган КАМАЗ айылдын аймагында оодарылып кеткенин маалымдап, ал жердеги культивациялык иштерге болгон кайдыгерликти жок кылууну талап кылды. Бүгүнкү күндө ошол жердин жашоочулары кооптонуп атышат, чындап айткандачы. Бала бакырасы бар, жашап атышат, айылдын ичине кулап атат мына КАМАЗ. Дагы кулаптыр. Азыр мына тамтыракай чыгып кетиптир бул КАМАЗдынчы. Ичинде жүгү бар деп информация чыгарып атышат. Көзөмөлгө алып коесузбу ушуну? Көзөмөлдөйбүз, тактайбыз. Жыйынтыгында комитет президенттин сунуштамасын жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Кандай гана маселе боло турган болсо, келип ортого салсаңыз биз жардам берели, көмөктөшөлү. Биргеликте кантип ушул тармакты дагы болсо ушул алдыга жылдырабыз. Канткенде кемчиликтерин жоя алабыз деген маселенин үстүндө иштесек, буюрса алгылыктуу иштер болот деп ишенем. Жалпы жыйында да каралып, анын жүрүшүндө депутат жаратылыш кырсыктарын алдын алуу, көйгөй жараткан адам өмүрүнө коркунуч жаратуучу ыш жана сел каптоону чечүү багытында талапкердин иш пландарына кызыкты. Могу ыш маселесин кантип чечейин деген ойлоруңуз бар? Мына күн сууктап келатат. Кара кеченин көмүрү жагылат. Ал билебиз, бир аз чийкирээк көмүр жана башка ошо ышка тиешелүү маселелерди кандай чечейин деген ойлоруңуз бар? Бул боюнча көп иштер жүрүп жатат. Бул негизги бир жакшы жылыштарды айтып берейин сизге. Сиздердин жардамыңыздар менен да 50 миллион доллар Дүйнөлүк банктан келишимди ратификацияны өткөзгөнбүз май айында. Ошонун биринчи этабы менен Бишкек шаарына киргизгенбиз. Ушул смог боюнча. Анда ошону 50 миллион доллар жалпысынан бир программаңызды жиберип коесузбу, кандай чечейин деп атасыздар? Жыйынтыгында Медер Машиевди министрлик кызматка дайындоого жогорку кеңеш макулдук берди. Депутат Динара Ашимова жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын лидери болуп шайланды. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында аталган фракциянын мүчөсү Султанбай Айжигитов айтты. Ыйман Нуру фракциясын буга чейин жетектеп келген Нуржигит Кадырбеков 30 августта мандатын тапшыруу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. БШК анын арызын ошол эле күнү карап мандатынан ажыраткан. Жаңы окуу жылы башталып, мектептердеги китеп тартыштыгы кайрадан көйгөй жаратууда. Аталган маселе кайрадан жогорку кеңеште көтөрүлдү. Парламенттин ар кандай маселелер саатында эл өкүлдөрү шайлоочулар менен иштөө учурунда айтылган актуалдуу социалдык экономикалык көйгөйлөрдү аткаруу бийлигине жеткиришти. Окуу жылынын башталышы болгондон бу билим берүүгө тиешеси бар маселелер көп козголду. Депутаттар мектептердин курулушу, окуу китептеринин тартыштыгы туурасында пикирлерин ортого салышты. Дефицит учебников и других школьных принадлежностей, различных тряпок и так далее, так далее. Кабмин говорит, что деньги выделены, но граждане этого не чувствуют. Они говорят, мы приходим в школу, нам говорят, скидывайтесь деньги на ремонт, скидывайтесь на тряпки, техничек нет, учебников нет, и все приходится самому покупать. Давайте на 25-й год мы уже заложим нормальные средства, чтобы школы были этим всем обеспечены. Билим берүү министрликтин өзүнүн бюджет жетпейт билебиз. Бирок биз шарт түзүп бериш керек да. Азыр эми бюджет толуп атат, миллиарддар таба атабыз деп атабыз, бирок биздин келечек балдардын билимине шарт түзүп бербесек, каякта биздин анан келечек? Ооба, Сингапурдун китептерин колдонгон атат. Биздин билим берүү министрлиги бул абдан жакшы. Анткени Сингапур дүйнөдө алдыда турат билим берүү деңгээли боюнча.
бирок ага дагы бир жыл 2 жыл убакыт кетет ал китептин баарын адаптация кылыш үчүн. Кыргызчага которот, анан Кыргызстандан мамлекеттик стандартын алып келет, анан жанагындай башка өлкөнүн сөздөрүн кыргызча сөздөргө алмаштырат. Бирок даяр китептер бар, ошолорду экспертизадан дароо эле өткөзүп, дароо эле колдонсо болот эле. Бирок негедир ошону кылбай, мен жаңыдан иш баштап атам дегендей болуп атат. Бизге жанагы немелерди токтотуп бергилечи, могу китеп мафиясын токтотуп бергилечи, хотя бы ошону токтотуп бергилечи. Жыл сайын китептер алмашат мектептердечи. Ал жерде бирөө отурат, бирөө акча таап атат. Неужели бир да министерство ушуну көрбөй эле ушул күнгө чейин? Жыл сайын жаңы мектептерди, китептерди сатып алдыртат. Могу подземкага барыпчы. Аны бирөө печатать этип атат да, туурабы? Не мамлекет печатать эте албайбы эмне? Республика боюнча курулуп пайдаланууга берилип жаткан мектептер арбын, бирок ага болгон муктаждык дагы деле олуттуу. Чекабат айыл өкмөтүнүн Кызырабад айылында биздин чемпиондун өскөн окуган мектеби 72 жылы курулган, спорт залы өтө начарап калды да. Мектеп капиталдык ремонттон өткөрүү зарыл. Андан сырткары Ош шаарына карап калды азыр. Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн Турсунбай Өмүрзаков атындагы орто мектеп бар, 3 смена окуйт. Ушул мектепке орду бар, курганга жери бар, МЧСдин мектепти пайдаланууга жараксыз экендиги боюнча кортусунда да ушул мектепти жаңылап берүүнү эл кайра суранды. Кеңарал айылына Аман Арстанов деген мектеп бар. Былтыр капитал салымдар беренес менен полный капремонтка кирген. Былтыр да акчасы кеч бөлүнүп калып, кеч күздө башталып калып, мына быйыл дагы жакшы иш болуп жүрүп жаткан жеринен кандайдыр бир себептер менен мына 2 айдан бери такыр акча которулбай калды дейт. Мынаки айтып кетти, Кеңерал айылындагы Арстанов орто мектебинин капиталдык ремонтко берилип, мына бүгүнкү күнү балдар онлайн окуш баштады да. Бул билим берүүнү өзүңүз билесиз артка тартып атат да. Экинчиси бул Өзгөрүш айылындагы Акынбеков орто мектеби, бул дагы 3-чү этажы бүтпөй, булар дагы онлайн окуу режимине өтүп атат да. Таптакыр эле мектеби жок калган окуучулар да бар экен. Кара Суу районунун билим берүү бөлүмүнүн алдындагы Кара Суу райондук чыгармачыл балдардын мектеби бар. Ал мектеп борбору бар. Ал борбордо канчалаган таланттуу балдар билим алышат. И ошондой эле райондогу иш-чараларга активдүү катышып келишет бүгүнкү күнгө чейин. Мисалга алсак, ал жерде 140 тайпадан 1050дөн ашык окуучу билим алат. И ошондой эле 48 мугалим кошумча билим берет. Бүгүнкү күндө алардын өздөрүнүн имараты жок. 2010 жылы Кара Суу райондук администрациянын чечими менен жумуш башталган, бирок катламан казылган боюнча калып калган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды атайын адистешкен мектептен окутуу тирүүнүн тозогу. Большим испытанием родители называют само прохождение комиссии. В очереди встают за 3 месяца, с 2 часов ночи и до позднего вечера с детьми-инвалидами ждут своей очереди на комиссию. Но самое ужасное начинается, когда, зайдя на комиссию, родители с особенными детьми сталкиваются с унижениями и нечеловеческим отношением. Почти все родители просят расформировать коррупционную комиссию, которая видит в особенных детях только средства наживы. Подавляющая часть матерей 1 на 1 справляются с проблемами инвалидности своих детей, потому что отцы их бросают. Аны менен катар 18 августта Ысык Көл районунда болгон сел туурасында да айтып өтүштү. Темир айылында 129 үй жараксыз авариялык учурга учурады, 15 жараксыз болуп калган. Корумда айылында 72 үй, 6 жараксыз болуп калган. Булан Сөгөт айылында 8, 2 жараксыз болуп калган. Кашат айылында 26 үй, 1 жараксыз болуп калган. Эми бардыгы ошол 4-5 айылдарда 235 үй алмасакын жаныш асыр жабыркапган акыбалда турат. Ал эми баягы эле жол маселеси негизги көйгөй катары белгиленди. Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнүн ошол Агартуу Калилин жолу 3 км жалпы узундугучу. Анан ошол жерде Агартуу менен Калилин ортосунда ошо авариялык абалдагы бир мост бар, көпүрөчү. Ошо менен эле чогуу Кайрат менен Агартуунун ортосунда дагы авариялык абалда азыр бир тараптуу гана транспорт каттап калган да. Ушуга тезинен бир чара көрүп, баягы качан көпүрө түшүп кеткенде эмес, ага чейин бир астын алыш керек да. Кеңеш айыл аймагы Шаңкол айылында жазып алсаңыз. Сулайманов Турдубай деген көчө. Ушул көчөнү мен мына
мен билгенден бери бир 10 жылдан бери эле аябай элдердин негизи көйгөйү болуп келатат. Себеби бул жерде таш көчө. Көчөдө машина менен эмес, ат менен жүргөнгө да болбойт да. Ошон үчүн бул Шаңкол айылында билесиздер, үстүндө ошол тоо жагында жайлоолордо атайын эс алуу жайлар бар. Жолдорун оңдосок, ушул жака көптөгөн туристтер тартсак болот. Нарын Оруктам жолу 4 километр кирди эле. Былтыр эле кирген. Былтыр бүтүм жок болгонго байланыштуу кылынбай кетти. Быйыл тендерге койсо, конкурска эч ким катышпай койду. Сизден сураныч, акчасы жакшы эле коюлган. Биз нарын жака барбай атат да. Сизден сураныч, мамлекетке тиешелүү жол тейлөө мекемелер бош болсо ошону жиберсеңиздер, же болсо бир жакшы бир компания таап жиберсеңиздер. Сураныч 4 километр кирген, быйыл да калып кетет. Ошондой эле көрүнүш ат башы өзгөрүш жолунда. Ал жака да 4 километр кирген. 3 жылдан бери иш аткарылбай келет. Быйыл да 4 километр каралган. Бул жака да тендер жарыяланган, эч ким кирбей жатат. Буга да ошондой эле. Бош мекемелер болсо жиберсеңиздер. Заказ бизде аз да. Жогорку кеңештин ишеним фракциясы көчмө жыйындын алкагында Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунда болду. Фракция мүчөлөрү бир катар өндүрүш ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Айлыктар жакшы элеби? Жакшы эле. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргыз индустрия 20дан ашык долбоорду ишке ашырып, башка тармактарда да иштер жүрүп жатат. Депутаттар Кыргыз Сот, Кыргыз Анимация, Кыргыз Фармтех, Кыргыз Темирмык, Кыргыз Топчо, Кыргыз Электроника, Кыргыз Бетон курулуш ЖЧКларынын иш процесстери менен таанышты. Тактап айтканда, эл өкүлдөрү үй куруучу пенополистирол панелдерин чыгаруу менен алектенген Кыргыз Бетон курулуш, Түштүк Кореялык технология боюнча медициналык шыбактарды чыгаруучу Кыргыз Фармтех жана Кыргыз Электроника ишканаларында болуп, ишкананын жергиликтүү рынокто электроника менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүнө кызыгышты. Анда ишеним фракциясынын лидери Улукбек Ормонов Кыргыз индустрия өлкө экономикасынын өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымын белгиледи. Мындан тышкары фракция мүчөлөрү туунду ишканалардын ишмердүүлүгүнө токтолуп, өндүрүлгөн продукцияны сатуунун көлөмүнө жана өнөр жай ишканаларынын суроо талапка ээ болгон кадрлар менен камсыз болушуна кызыгышты. Эл өкүлдөрү өндүрүштүн кубаттуулугун кеңейтүү жана өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү, продукциянын жаңы рынокторго чыгышын камсыз кылуу, алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгына басым жасашты. Кыргызстан мал күндүктүү өлкө болгонуна карабай, көбүнесе мал жандыктардын териси таштандыларга ыргытылууда. Жогорку кеңештин депутаттары малдын териси жана жүнү эч нерсеге жарабай кор болуп, экологияга да чоң зыян алып келип жаткандыгын билдиришти. Тармактык комитеттин жүрүшүндө айыл чарба тармагындагы мыйзамдардын талаптарын сактоо маселеси каралып, бул жаатта кызуу талкуу болду. Кененирээк алдыдагы материалда баяндайбыз. Аткаруу бийлиги тарабынан демилгеленген мыйзам долбоору өлкөдө тамак аш коопсуздугун жана эпизоотиялык бакубаттуулукту камсыз кылуу максатын көздөйт. Учурда мал жандыктардын ылаңына каршы күрөш жүрүп, республиканын аймактарында алдын алуу иштери жүрүүдө. Баяндамачы белгилегендей, азыркы тапта короодогу малын ветеринардык текшерүүдөн өткөрбөгөндөргө мыйзам чегинде чара көрүү сунушталууда. Тактап айтканда, 222 берененин аталышы бардык ветеринардык эрежелерди бузуу үчүн жоопкерчиликти камтыса дагы, бул берененин түзүмдүк элементтеринде жаныбарлардын жугуштуулаңдарынын алдын алуу жана аларды жоюу, жаныбарлардын карантин эрежелерин же башка карантиндик чектөөлөрдү бузуу жагынан ветеринардык санитардык эрежелерди бузуу үчүн гана жоопкерчилик каралган. Ошол учурда эле колдонулган ветеринардын тармагында ченемдик актылардын эпизоотиялык бакубаттуулугунда жана өлкөнүн тамак аш коопсуздугуна карата бир катар ветеринардык санитардык талаптар каралгандыгы белгилеп кетели. Республика боюнча 2 миллионго чукул бодомал, 6 миллиондон ашык кой эчки жана 1 миллионго чукул жылкы бар. Талкуунун жүрүшүндө эт азыктарынын коопсуздугу боюнча суроо жаралды. Тамак аш коопсуздугу боюнча тоолуу мал чарбалуу мамлекетибизде. Биздин ошол жалпы сырттан канча импорт эттер келип атат. Эмненин эти келип атат? Ошол бизден экспорттор канча кетип атат? Кайсы малдын эти кетип атат? Кайсы мамлекетке кетип атат? Ошол биздин өзүбүздүн ушу эт коопсуздугу боюнча биздин мамлекетке жетиштүүбү? Основном канаттуулардын эти кирип атат биздин Кыргыз мамлекетине. Сыртка чыгып аткан өзүңүздөрдүн баарына маалым, бүгүнкү күндө айыл чарба мал жандыктарынан тирүү мал
Коңшу Өзбекстан Республикасына экспортталып атат, кой эти Иран мамлекетине экспортталып атат. Жана биз алдыда азыр пландап атабыз Азербайжан мамлекетине да койдун этин экспортко чыгаруу боюнча. Тоолуу аймактарды байырлаган элдин негизги киреше булагы мал. Андыктан жайыттарды сарамжалдуу пайдаланып жакшыртуу зарыл. Бүгүнкү күндө орто жайыттарды колдонушат да, мисалы үчүн Сайыз багында орто жайытта биздин Нокен районунда июндун 20-ларына чейин орто жайытты колдончу да. Андан 20-сынан кийин чоң жайытка кетчү. Бүгүнкү күндө 20 июнду күтпөй эле майда, июнда бири-биринен кызганып чоң жайытка чыгып кетишет да. Бунун кесепетинен чөп бышып уругун таштабай туруп, чөптү тейлеп коюп атат да малдар. Ошо менен жайытыбыз топурагы чыгып, жок болуп кетип атат жайытыбыз. Негизги себеп ушул болуп атат. График жоктугунан. Чынында эле мына биз кече эле жайлоого бардымда, мурунку мен жаш кезимде көргөн чөптөр жок да. Малдын баары тебелеп уже кара топурак болуп калган. Аны көзөмөлгө алыш керек. Айтайын дегеним адис керек. Андан тышкары талкууда жайлоолордо иштетилбей өрттөлүп жаткан малдын териси жана жүндөрүн зыянсыз жок кылуу же кайра иштетүү сунушу айтылды. Жайлоодо уже жайлоо бүтүп аткан кезде көп учурда тоолордо өрттөп атышпайбы? Өндүрүлүп аткан жүндү каяка алып барыш керек билбейт экенде. Кылканды жүн болуп калыптыр. Сиз айткандай жанагы начар. Эчтекеге жарабайт деп атышат. Бирок ошол эле учурда азыр бир нече көрүп атабыз ноу-хауларды ошодон баягы жер семирткичтерди чыгарабыз деп кичинекей бир производстволор ачылып атат. Бирок бунун баары биринчиден мамлекеттик деңгээлде бүт биздин территорияда ошол уюштурулган жери жок. Малдарды соет, анын терисин дагы бир дагы алган киши жок. Ушул боюнча бир кайра иштетүүчү ишканаларды курабызбы же экспорт менен келишим түзөбүзбү? Терини кайра иштетпесек, мусордун баарын кой соёу, жылкы соёу, мал соёу, ушунун терилери иштетилбей эле бүт мусорго арытылып атат да. Себеби убагында бир малдын териси 1000 сомдон 5000 сомго чейин сатылчу да. Бир койдун териси 300 сомдон 1000 сомго чейин сатылчу. Азыр эч ким албайт, алып барсаңыз бесплатный берсең да албайт. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Ысык көл облусунун бир нече айылдарында нөшүрүлүп жааган жамгырдын кесепетинен коктуу колоттордон аккан суулар көчөлөрдү каптаган. Селдин кесепетинен жабыр тарткан жергиликтүүлөргө бийлик тарабынан жана жалпы кайдыгер эмес коомчулуктан жардам көрсөтүлүүдө. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев төраганын резервдик фондунан жабыркагандарга даректүү жардам берилерин билдирди. Жай мезгилинде Ысык көлдүн бир топ район айылдарында катуу сел жүрүп, көптөгөн турак үй, мал сарайлар жабыркаган. Мамлекет тарабынан өз убагында колдоо көрсөтүлүп, жардам берүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери, кайдыгер эмес өлкө жарандары, жеке ишкерлер жергиликтүү бийлик колдон келген жардамын беришти. Азыр дагы кол кабыш кылгандар жок эмес. Ысык көл районундагы темир айылдын аябы катуу болду да бул жолу. Башкача болду. 90% айылдын ичине чейин кирип, 40-50 сантиметрге чейин агароттордун баарын таш менен кум чайкап салды да. Эл шайлаган депутаттар ар дайым шайлоочулардын камын көрүп келишет. Өз милдеттери мыйзам чыгаруу менен аны көзөмөлгө алуу болсо, андан сырткарыдагы коомчулуктун көйгөйүн парламенттик трибунада байма-бай айтып, материалдык жактан дагы колдоо көрсөтүшүүдө. Ошон үчүн бизге дагы сиз өзүңүз көзөмөлгө алып, бир жардам болсо жардам берсеңиз, өзүңүздүн фондуңуздан болсо да жардам берсеңиз, жок дегенде ички иштер бир оңолуп калса. Ысык көл облусунда катталган сел кырсыгынын кесепеттерин жоюуга көмөктөшүүнү парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев дароо колдоого алды. Төрага резервдик фондунан каражат бөлүнүп, даректүү жардам жабыркагандар менен муктаждарга берилерин билдирди. Албетте Ысык көлдөгү акыркы ошол селден жабыркаган аймактардын баарыбыз көрдүк, абдан масштабы жогору болду. Сөзсүз түрдө төраганын фондунан даректүү жардам берилет. Ошо тактайбыз, өтө муктаж, зарыл болгон үй бүлөлөргө сөзсүз түрдө жогорку кеңештин төрагасынын фондунан даректүү жардам берилет. Эскерте кетсек, өткөн айда нөшөрлөгөн жаандан улам Ысык көл жана Тоң райондорунда сел жүргөн, учурда селден жабыркаган аймактарда тазалоо иштери уланууда. Кыргызстанда 400гө жакын сел жүрүп, өлкө 2024-жылы жарым жыл ичинде табигый кырсыктардан 1 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан.
Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып, Кеңеш KGS сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.